Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah Taala'nın жақшылығы менен улуу берекелүү айларга жетип отурабыз. Biraz вакыт мурда эле кийинки Рамазанга жетсем мен монтип өткөрмөкмүн, кийинки Рамазанда мындай кылам деп ниет кылып атат элек. Ошолордун бир канчасы жетпей калды. Аллах Таала бизге ушул улуу айларга кайра жеткенге мүмкүнчүлүк берди. Аллах Тааланын жақшылығы biz ibadатты баштай электе башталганда бизге. Рамазандын биринчи түнүндө хадисте келет, Рамазандын биринчи түнү болгондо Аллах Таала шайтандарды байлап, деңиздердин түбүнө таштап салат. Ошонун таасири, ошонун белгиси күн сайын куптандан кийин 2 рекет тобо намаз окуп жатып алганга чыдабаган мына дене түндүн жарымына чейин туруп Аллахтын алдында ибадат кылганга даяр болуп келип отурат бияктачы. Бул Аллах Таалагын бизден ошол душмандарыбыздан арылтып, шайтанды алыс кылып, орозо кармап, нафсини бир аз тыйып, андан кийин жан дүнүйөбүздүн күчөп турган мезгил экенин белгиси бул. Ушунун бардыгы биз жакшы амалды көбөйтүп алышыбыз үчүн. Аллах Таала бул улуу айда айдын өзгөчөлүгүн берген, жана ушул улуу Рамазан айынын дагы бир өзгөчөлүгү бул улуу айда орозо кармоо. Орозо кармайбыз, билесиздер, орозо дегени таң атканга чейин ниет кылып, күн батканга чейин эч нерсе жебей, ичпей, аялына жакындык кылбай, ниет менен күн өткөрүүнү орозо деп айтат. Мына ушул улуу айда турганда орозо кармап атабыз. Таң эртеде ооз жабабыз. Ушул ооз жабып аткан кезде кээ бир маселелер бар, көпчүлүк учурда биз маани бербей калабыз. Ошол маселелер тууралуу бир аз токтолуп кетебиз. Ооз бекитүү өзү негизи сүннөт амал. Таң эртеде ошол багымдат убактысы киргенге чейин саарлык кылуу бул пайгамбардын сүннөтү. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, саарлык кылгыла, чындыгында саарлык кылууда бир өзгөчө бир береке бар дейт. Эгер бир уртам суу менен болсо дагы эрте менен саарлык кылып алуу эң жакшы. Тескерисинче кечинде көбүрөөк жеп, анан биротоло багымдат намазына ойгонуу бул ден соолукка зыян алып келет бул. Ошондуктан ошол ооз беките турган убакта тургандыгыбыз, ошол убакытта ооз бекитүү эң жакшы. Эми ооз бекитип атканда андан да жакшыраак учуру таң атканга, ошол акыркы убакытка жакын калганга чейин ооз бекитип алсак жакшы болот. Анан адатта бизде бир түшүнүк бар. Азан айтканга чейин жей беребиз да. Ал азанчы дагы балким оозун бекитип, анан убакыт киргенден бир аздан кийин азан айтышы дагы мүмкүн да. Негизи азанчылар көңүл бурушат, убакыт бүткөндө азан айтат, бирок кээ бир жерлерде убакыт бүткөндөн кийин 5-10 мүнөттөн кийин азан айтса, сиз ошол азанга карап туруп оозуңуз жаппай жеп коюп, кийин убакытты тактап келсеңиз, убакыт бүткөндөн кийин да жеген болсоңуз, анда ошол күндүн орозосунун казасын тутуп бериш керек болуп калат. Ошого биз убакыт мындай деген кичине сөздөрүбүз бар, эми мурда саат болгон эмес, 1-2 мүнөт эчтеке болбосо керек. Жок, андай эмес. Мурда саат болгон эмес, бирок ошо мурдагы доордогулар билген убактысынан 1-2 мүнөт өткөрүп жиберген эмес да. Азыр саат бар, биз билебиз кайсы убакытта ооз жапкан учурубуз, убакыт бүтөт экенин анык билебиз. Эми биз дагы 1-2 мүнөт өткөрүп бергенге акыбыз жок. Ошого чейин этияттык менен оозду жаап алышыбыз керек. Ошондуктан адам баласына өзү негизи уруксат берилет, эртерээк эле ооз жаап алса болот, бирок жогоруда айтылгандай ооз жапкандын убактысына өзгөчө маани бериш керек. Ооз жаба турган убакта тургандын дагы бир пайдасы, ошол убакта туруп 2 рекет намаз окуп Аллах Таала кайрылган болсоңуз, бул тахажжуд убактысы болот дагы. Кылган дуа тилектериңиздин бардыгын Аллах Таала кабыл кылат. Аллах субханаху ва таала бизге мына ушундай туура негизде орозо тутууну буйруган. Ошондой орозо тутуунун таасири адамдын жашоосунда таквачылык пайда кылат, өзгөрүү пайда кылат. Аллах Таала бул улуу айда бизге мына ушинтип узун күндөрдө орозо кармаганы, түндөрү узун ибадат кылганыбызга жеңилчилик түзүп берип аткандыгы, монтип бизди 20 рекет таравиде карлардын артында маанисин түшүнбөсөк дагы тургандыгыбыз, бул Аллахнын жакшылыгы болуусу менен биргеликте дагы бир нерсе бар да бу жерде. Биз ушинтип өмүрүбүздү өткөрө алат экенибизди Алла өзүбүзгө көргөзүп коюп атат да. Мына ушундай кыла алат элек. Буга чейин эле бир адамдын аты бакыт болсо, бүгүн деле ошо Рамазан айында ошол эле бакыт алды. Бирок мурда 5 маал намаз окубайт эле, бүгүн тарави намаз 20 рекет сүннөт болсо дагы тургандыгы Аллах Таала бизге ачык өзү көргөзүп берип атат. Мына сен кыла аласың. 20 рекет тарави окуган, сен өмүр бою
5 маал намазыңды каза кылбай өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүң жетет деп Аллах Таала өзүбүзгө билдирип атат. Ошондуктан орозолорубуз толук биз үмүт кылган сооп сыйлыктарга жеткирүү үчүн ооз жапканда көңүл бурушубуз керек экен. Вакыт өтүп кеткенден кийин жабылса, анда бул орозонун ошол күндүгүн казасын Рамазан айынан кийин айт күндөрүнөн башка күндөрү тутуп беришибизге милдеттүү экенбиз. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука.